Агайыбызды şu мажал арабыздан алып кеткенине быйыл Тура 17 жылдын жүзү болуптур. Ош гуманитардык педагогикалык институтунун музыкалык бөлүмүндө педагогикалык ишмердүүлүгүн өрнөктүү өтөгөн акын, обончу, аткаруучу Аттокур Козонов агай эгер көзү тирүү болгондо быйыл 65 жашка чыкмак. Аталган окуу жайдын эмгек жамааты быйылкы тарых жана маданиятчылыгына карата өздөрү менен чогуу иштеген агайды эскерүү кечесин уюштурушкан. Жогол согуш сөзү Мамат Ибраим Бостонкуловдуку, обону Аттокур Козонов. Аз өмүрдө татыктуу жашап артында из калтыруу бул адамдык парыз демекчи Аттокур агай да өз өмүрүнүн артында өлбөс өчпөс мукам ырларын калтырып кеткен. Kardeşim dostluk kolurdu, muhabbet başını bilelim. Caştıktı motu, caştıktı motu, caştıktı motu gülmeyha. Анан мен дагы 10-чы катары экөөбүз бири-бирибизге болгон мамилебиз ушунчалык жакын болуп кетти. Ал эмес бир Гүл Майрам деген ырым бар мен бул жерге чейин эле мен ошону чыгарганмын. Ал дагы кудуша эле сөзгө моралиттүү сөзүн жазылгандар. Ошо сөзгө оон жазып алыптыр. Ана мен тамашалап калчумун көп жерде. Бу Гүл Майрам деп мен жазсам, менин аялымдын аты Гүл Майрам. А сиздин аялыңыздын аты Кундуз болсо Кундуз деп ырдабайсызбы деп тамашалачу элем да. Анан сахнага чыккан кезде кээде суранып калчу эле, бүгүн мен Гүл Майрамды ырдайынчы. Кое турчу ушуну мен ырдай алайын. Макул дейт элем, кээде мейлим сага уруксат бүгүн сен ырда дечи. Анан аны дайыма укчомун, сөзүн уга турган эң жакшы мындай адам эле. Анын эл арасында ырдалып жүргөн бир топ обондорун кайрадан иштеп чыккан шакирти Рахматулла Ормонов агайдын жараткан обондуу ырларынын өзгөчөлүгү лирикалуу темпте жазылып, философиялык терең маанини түшүндүрүп турат дейт. Аттокур Козоновдун агайлар бар экенин биз сыймыктанабыз. Ошол адамдар аркылуу биз дагы тарбияланып, азыр биз дагы ошол жаштарга тарбия берип атабыз. Бизге үлгү катары болгон да. Агайдын аккордеон ойноо ыкмалары профессионалдык деңгээли жогору болчу да. Ошону мен көп баалай алам да. Бир мезгилде агай менен бирге иштешип, жакшы күндөрүн тең бөлүшкөн эже агайлар жана өрнөк алуучу студенттер Аттокур Козоновдун чыгармаларын аткарышты. Көркөм сөздөргө жан киргизип, обон салган улуу инсан алай жергесинен чыккан орошон талант ээсин эскерүү кечесине келген бир туугандары Аттокур агайдын мээримдүү, адамгерчилиги бийик инсан эле деп эскеришет. Мага көп ишенет эле, себеби сен бар бул жерде жакындан жардам берип атасың ата-энеме, мен аякта беймарал иштеп жүрөм. Иштен мен ата-энемен көңүлүм ток сен барда деп. Өтүп кетсек өмүрдөн эл эмгектен эскерсин дегендей табият тартуулаган талант ээсинин элеси ар дайым ырлары менен кошо ар бир угармандын жүрөгүндө түбөлүккө жашай бермекчи. Алам тамашансын, бір күнде бескін, Кыргызстаным.